Салам достор, кезектеги видеобуз Түштүк кореялыктар тарабынан тартылган Чемпион аттуу спорттук фильм тууралуу болот. Алгач адаттагыдай каналга жазыла элек болсоңуз жазылып, башка дагы видеолордун чыгышы үчүн лайк баса кетиңиз. Я очень по тебе скучаю. Очень скучаю. Марк америкалык Кореянын тургуну. Балалык чагында баланы багууга апасынын күчү жетпей, АКШдагы тарбия берүүчү мектепке тапшырат. Ошол жерде Марк мыкты адам жана армрестлинг боюнча спорт чебери болуп өстү. Түнкү клубдардын биринде күзөтчү болуп жумуш кылып жүргөндө, Марк өзүнүн эски досу Джинхини көрөт. Ал ар дайым бир жерлерге урунуп, өзү менен ар дайым чогуу болуу үчүн Маркты алып кетет. Бул жолу Джинхи ага сунуш кылып акча табуу үчүн армрестлинг турнирине катышууну өтүнөт. Марк жеңишке жетип, көрүүчүлөр ызы чуу боло баштаганда, жигит акчаны алып качып кетет. Марк соода борборунда күзөтчү болуп дагы да жумуш табат. Ошол күндөрү Джинхи чалып, аны акча табуу үчүн Кореяга ири жарыштарга чакырат. Бул жолу дагы Марк өзүнүн досунан алдамчылыкты күтпөй Сеулга учуп кетет. Ал корей тилин үйрөнүп, башкалар менен дагы да корей тилинде сүйлөшө баштайт. Джинхи аны түшкү тамактанууга алып барат. Натыйжасында алар башка бирөөнүн баласы үчүн уюштурган кетчеге келет. Алгачкы күнүн жигиттер көңүлдүү өткөрөт. Джинхи досун аттракциондорго, клубдарга жана оюн зоок аянтчаларына алып барып, кечинде аны кичирээк конок үйүнө алып келет. Жигит Марктан акырын апасын тапкысы келерин сурайт. Бирок ал теманы өзгөртүп жиберет. Марктын бөлмөсүндө Джинхи анын туугандары турган жерди тапканы жөнүндө кат калтырып кетет. Директор Ю Чансу өзүнүн соода борборлорунан өтүп баратып, сатуучуларга өз акчасын эске салат. Андан кийин лифтке кирет. Ал жерде Джинхи кездешүүгө барып, бизнесмен менен жекеме-жеке чыгат. Бизнесмен Джинхини бутунан өйдө ийилип коюп, аңгемесин улантат. Джинхи директорду кызыктыруу максатында спорттук теле берүүлөр менен келишим шарт тууралуу айтат. Ал Марк менен жана анын менеджери менен жумуш иштөөгө келишет. Бирок бир шарт менен: Марк айтылган убакытта жеңишке жетип жана айтылган убакытта жеңилиш керек. Досу менен сүйлөшпөй Джинхи келишет. Марк апасы турган үйгө келет. Ал эшикти такылдатайын дегенде, эшикке эки кичинекей бала жакындайт. Алар жигитке үйдө апасы менен чогуу жашай турганын айтышат. Бирок үй алардын каза болгон эжесине тиешелүү. Марк өзүнүн кечигип калганын түшүндү. Үйдөгү адамдар ким экенин билгиси келбей кетип калат. Балдар үйгө кирип, бейтааныш киши тууралуу апасына айтып беришет. Джинхи Маркты клубка директору менен кездештирүү үчүн алып келет. Директор корей жигиттери үчүн сейрек кездешүүчү бул спортчуга көңүл бөлдү. Ал конокторун даамдуу тамактар менен тамактандырат. Сужин кийим дүкөнүндө жумуш кылат жана ошол жерден Маркты көрөт. Ал директор менен бирге клубка бара жатты. Ал жактан өзүнүн өнөрүн көрсөтөт. Марк бардык каршылаштарын оңой жеңет. Ал директор өзүнүн жаңы спортчусун башчысына мактаныч менен көрсөтүүгө дайын болду. Марк менен Джинхини кымбат конок үйүнө киргизип, аларга менеджер эле кызыга тургандай көп акча берет. Ушул жактан жигит директор койгон талаптар тууралуу аңгемени баштаганга тырышат. Бирок Марк эч нерсе укпай, кымбат массаж креслосунда уйкуга кетет. Сужин фото сүрөттөр сакталган коробканы чыгарып, апасы менен бирге кичинекей Марктын сүрөтүн издейт. Ошол убакта Марк дагы да үйгө келип, балдар аны байкабай кала тургандай жашырынууга тырышат. Бирок Сижиндин кызы аны байкап таап алды. Директор Кореянын армрестлинг боюнча машыктыруучусуна телефон чалып, ага Маркты текшерип берүүнү сурайт. Марк Сужиндин изине түшөт. Ал директордун соода борборуна келет. Джинхи байкап калып, аны аял менен эмне байланыштырганын сурайт. Жигиттер мейманканага барат жана ошол жерде Джинхи досуна жарышта жеңилүү керектигин айтууга чечим кабылдайт. Бирок Марк суракка эч кандай жооп бербеди. Жарыш башталганда Марк 2 раундда тең жеңишке жетип, директор менен анын башчыларын катуу ачууландырды. Директор өз адамдары менен Джинхини соода борборунан кууп чыгып, кыйкыра баштайт. Бирок Марк ага убагында туруп берет. Полициялар келип, спортчу менен анын менеджерин гана алып кетет. Анткени директор өзүнүн күнөөсүз экенин далилдеди. Окуянын чоо жайы аныкталганга чейин баш боштондугунан айрылат. Бирок Сужин полицияга келип, кичкентай Марктын сүрөтүн көргөзүп, анын апасы Луи экенин жана төрөлгөндө коюлган аты Бексим Мин экенин айтат. Ошондон кийин бардыгы бошотулуп, компания Сужиндин үйүнө барат. Марк аял анын эжеси, ал балдар анын жээндери экенине ишенимдүү. Ал бакыт менен жаңы туугандарынын ортосунда убакыт өткөрөт. Үй бүлөсү болгонуна кубанычтуу. Балдар агасынын сумкасын карап жаткан учурда ал жерден алтын медаль таап алат. Марк жалгыз аялга оордугун тийгизбеш үчүн кетип калуу керек деп эсептейт. Бирок директордун жигиттерин көрүп, Сужин директорго карыз болгонун жана эжесине коргоочу болуш керек экенин түшүнөт. Марк балдарга тамак дайындоого тырышат. Эч чыйындык чыкпаганда ал досу менен биринчи келген жерге алып барат. Директор Марк үчүн башка атаандаш даярдап отурат. Анын өзгөчө Манчи аттуу спортчусу Маркты оңой жеңет деп үмүттөнөт. Сужин агасын жакын шаардагы паркка сейилдөөгө чакырат. Бул жерде армрестлинг жарыштары өтөт. Ал Марк корей чемпиону менен жеңишип, аны жеңип алат.
Бирок жигит жеңилгенине көңүлү түшпөй, жаңы жылдышы менен жакындан таанышууну көздөйт. Бул кабар телевизор менен газеталарга чыкты. Марк кечки сүйлөшүүсүн Сужин менен өткөрөт. Аял спортчуга апасын актоого тырышат, бирок ал али күнгө чейин көчөгө таштап кеткен үчүн кечире албаганын айтат. Джинхи көп карыз үчүн атасына барат. Марк досун аңдып ошол адам менен дагы таанышууга туура келди. Эми досу неге адал эмес акча таап атканы ага түшүнүктүү болду. Жээни менен сүйлөшүп жатканда Маркка апасы окубаган электрондук кат жибергенин билет. Почтанын паролун эсине түшүрүп, андан соң кабарды окуп жатканда жанында апасын элестеди. Сужин анын эжеси эмес экени түшүнүктүү болду. Ал апасына жардамдашкан жалгыз кыз эле. Манчи түрмөдөн чыгып Джинхиге жолугуп, аны уруп согуу менен таанышат. Директор бул жолу баары план менен кетиш керек экенин менеджерге эскертет. Компания Марктын апасы жаткан кабырга келет. Сужин апасынын тарыхын жана өмүрүнүн акыркы убактарында ага уулун таабаны аябай жакшы көрөрүн айтууну сурайт. Бирок Марк кайрадан үй бүлөсү жок экенин эсине түшүрүп кетип калат. Марк ошентип чоң жарыштарга дайындана баштайт. Ал ар дайым оор салмакты көтөрөт. Бир күнү оор машинаны бир колу менен металл сыныктары уюлган тоодон кулата калат. Манчидо бул убакытта өзүнө дарыларды сайып дайынданып жаткан. Жарыш күнү келет. Бардык спортчулар клубка жыйналат. Марк командасы менен Джинхи менен жолугат. Бирок маанайларын түшүрүп, директор келип, бардыгы ага карыз экенин эске салат. Маркты телевизордон көргөндөн кийин Сужиндин балдары алтын медаль каяктан келгенин билишет. Жумуштагы аялдагы болуп жаткан окуяларды карап байкап отурат. Джинхини директорго алып келет. Ал ага Марк Манчиден жеңилүү үчүн аябай көп акча сунуш кылат. Жигит депозит алып досуна барат. Бирок ал бул келишимге катышуудан баш тартат. Ал анын алсыздыгынан жеңилүүгө даяр, бирок акча үчүн жеңилүүгө дайын эместигин түшүндүрүп берет. Сужин балдарын залга алып келет. Башынан өткөргөн бардык кыйынчылык жашоосун эсине түшүрөт. Ушул кезде колунун ооруп атканына карабастан жеңилүүгө дайын эместигин жакшы түшүнөт. Джинхини директордун адамдары аңдып жүрөт. Бирок кийин ал акчаны кайтарып, Манчини жеңиш керек экенин колдойт. Мелдеш болуп атканда атаандашы Марктын колун оорутуп алганын көрүп, Марктан жеңилбеш үчүн анын колун оорутуп тура эмес кармайт. Бирок ооруганына карабастан Марк жарышты улантат. Ошол убакытта көзүнө залда турган Сужин көрүнөт. Бул спортчуга жеңиш үчүн күч, дух берет. Бирок Марк акырында жеңишке жетти. Кореянын жаңы чемпиону аталып, кубокту алып, кайтышпаган апасына алкыш сөздөрүн айтат. Ага эртерээк келе албаганы үчүн кечирим сурайт. Кымбат костюм кийген Джинхи досун чакырат. Бүгүн Марк өз элинин намысын коргойт. Ушул менен кино аяктады. Видеобуз жакса лайк басып, комментарийге видео тууралуу өз пикириңизди жаза кетиңиз.